Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Сиздер менен кайра көгүлтүр экран аркылуу көрүшкөндөн аябай кубанычтабыз. Сиздердин ийгиликтериңиздерди ушулга чейинки үйрөнгөн нерселериңизди өздөштүргөн болсоңуз, демек сиз ийгилик жаратып жатасыз. Жана дагы ушул деңгээлге чейин жетип калган болсоңуз, сабакты буга чейинки бүт баарын өздөштүрүп ушул сабакка келип калган болсоңуз, демек сиз ийгилик жаратып жатасыз. Ал эми көпчүлүк эсиңизде болсо биринчи курска көп адамдар келген, андан кийин өздөрүнүн эркиги жетпей, убакыт ар кандай маселелери менен сабак курсту ушул деңгээлге жете албагандар да толтура, бирок сиз ушул сабакты угуп отурасыз, демек сиз ийгилик жаратып жатасыз. Демек сиздин жан дүйнөңүздө, жүрөгүңүздүн түпкүрүндө ийгиликке деген каалоо, чаңкоо бар. Ал эми ошол нерсени сиз бүгүн далилдеп отурасыз. Сиз ийгилик бир топ ийгиликти жараттым деп эсептесеңиз болот. Ал эми ийгилик бул кичинен нерседен башталат. Ал эми эң негизи сизге адат пайда болуп калган, бул жакшы нерсе. Демек адат кылдыңыз, сиз күндүгө сабакка катышып, күндүгө жакшы нерсени өздөштүрүп, алдыга жылууну, артка чегинбөөнү адат кылдыңыз. Ал эми бул нерсе сиздин өмүрүңүздүн акырына чейин ар кандай ийгиликти жаратууга, кыйынчылыктарды жеңип өтүүгө сизге чоң күч кубат жана да сизге эң чоң курал болуп бериши мүмкүн. Ал эми биз сабактарды улантабыз. Сабактарыбыз акыркы темабыз бул кән модалдык этиши болгон. Буга чейин өтүлгөн темалар бир катар бүт баарын билесиздер. Эми сиздер ушул сабакты кайсы темалар өткөндүгүн өз алдыңызча санап көрүңүз. Өз алдыңызча кайсы темалар өткөнүн санаңыз. Кайсы темаларды биз өттүк? А, B, D'ден баштап кайсыларды? Мугалимиңиз менен бүт баардыгын атаңыз. Жакшы. Атайсыздар, атап бүткөндөн кийин демек өтүлгөн темалар бүт баарын эстеп алдык. Ал эми акыркы тема сиздерге кән модалдык этиши болгон. Ал эми үйгө тапшырма эмнелер берилген болчу? Үйгө тапшырма ошол кән модалдык этишин ооз-эки ар кандай күнүгө 4-5 жолу 5 мүнөттөн ар кандай шарттарда таблица боюнча I can, cannot деп туруп кайталашыңыз керек болчу. Андан кийин ошол кәнге берилген сүйлөм 7 сүйлөмдөн 63 сүйлөм чыгарыш керек болчу. Аны текшериңиздер, бири-бириңиз менен алмашып текшериңиздер. Анан жалпы мугалим ката туурасын бир көрсөтүп берсин. Аны кылгандан кийин аңгысында которуңузду мугалимиңиз менен чогуу отуруп которуңуздар. Мугалим сурайт, же ар жерден сурайт, иши кылып, ошону бүт баарын которуңуздар. Жакшы которгондон кийин суперкомпьютер менен текст бар. Ошо суперкомпьютер менен тексти кече берилген, акыркы сабакта берилген. Бул ошол бүт бар жагын сөздөр билип келиш керек болот. Азыр сиздер эчкеңиз кыргызча же аңгысча, орусча которуп бересиз, сиз ошону кайра аңгысында которосуз. Андан сырткары сизге топик берилген. Топик эркин топик же диалог. Каалаган темада диалог, топик кайсаңыздар болот. Ушуларды аткарыңыздар. Ушуну аткарган соң анда биз андан кийинки темага өтөбүз. Демек ушул жерде пауза кылып коюп туруп сиздер бүт бар азыр айтылган нерсени кайталап тапшырмаңызды сурап бүт баарын аткарыңыздар. Жакшы. Аткарып бүткөн болсоңуздар, анда биз кийинки темага өтөбүз. Бул кийинки тема бул кән мей модалдык этиши болот. Мей модалдык этиши бул кәнге окшош эле, бирок биз караңыздар, биз түдү боюнча I speak десе, бул сүйлөткөн, негизи эле сүйлөткөн деп түшүндүк керек, туурабы? I will speak десе, бугун сүйлөткөн деп. Демек түдү да сизге адат болуп калган, дайым кылган нерсени бул биз түдү менен жүгүн салдык. Ал эми масса болсо ошол эле кыймылдар, мен кылышым керек, барышым керек, турушум керек, жатышым керек, сүйлөшүм керек, окушум керек, үйрөнүшүм керек, кылышым керек деген нерсени бул кәнден өттүңүз. Ал эми ошол кыймыл аракетти кылууга болот, мүмкүн, уруксат бар деген сөздү, ошол түшүнүктү сиздер өзүңүздөрдүн сүйлөөдө кебиңизде колдонууну кааласаңыз, анда бул мей модалдык этиш болот. Ал эми мей модалдык этишине өткөнгө чейин биз кән модалдык этишин бир катар бышыктап алабыз да, андан кийин мей модалдык этишин өтүп кетебиз. Кәнди кече эсиңиздер болсо, эмне деди? Кән деген бул кыйлаалуу. Сизде мен колуман келип бир нерсе кылып уктай алам, бара алам, тура алам, жата алам. Бир нерсени кыла алсаңыз, өзүңүзгө ишеним болсо, сүйлөй алам, отура алам, тура алам, жаза алам деп сизде ишеним боло турган болсо, анда бул кән модалдык этиш болду. Ал боюнча эмне болду? Эреже баарына окшош эле. I will he should can деп сүйлөйдөн болсок, can I тескерisi бүт баарына cannot. Келер шакта бүт баарына to be келе I will be-ге I will he should to be-нин эрежесинде able to-ну кошуп койдук. Ал эми суроо бере турган болсок, will-ди алдына чыгарып койдук. Will I be he should, will I be able to. Тескерисинде бүт баарына
won't be able to. Able деген шешет, will not be able to. Ал эми өткөн чакта бүт барына could суроо бере турган болсо, could алдына чыгат, тескерисине couldn't. Демек, мен бара аламбы, бара албайм, кийин бара аламбы, кийин бара албайм. Мурда бара алганмын, мурда бара алганмынбы, мурда бара алган эмесмин. Ушуну маани билдирет. Ал эми суроо бере турган болсок, тактоо суроолор. Анда бүт барыгы тактоо суроо алдына келет. Ал эми бул жерде кошумчалап кете турган нерсе жана тескери don't you work деп тескери суроо бердик элек го. Ошол сыяктуу эле can'да деле могул can'га not'ту, will'га not, could'га not'ту кош улап кое турган болсоңуз суроо болот, бирок тескери суроо. Логиканы караңыздар. Буга чейин өтүлгөн бүт барык темалардын суроонун могул жерге суроонун алдындагы нотты коюп турган болсоңуз суроо болот, бирок тескери суроо. Мисалы туудда don't I work болду. To have'те don't I have, must'та mustn't I go, мен барбашым керекпи. А to be келгенде am not I a teacher, мен мугалим эмесминби. ING келгенде are not you working, сен иштебей жатасыңбы. There келгенде is there no money, ал жерде акча жокпу. Ал эми can'га келгенде can't I go, ушинтип кете берет. Логикасы ушундай, биринчи эмеден жардамчы этиштен кийин нот коюп турган болсоң суроо бирок болот, бирок тескери суроо болот. Түшүнүктүү да? Ал эми can'ди жакшы түшүнгөн болсоңуздар, эми биз азыркы өтө турган темабыз бул may модалдык этиш болот. Биз may модалдыгын этишин өтөбүз. May модалдык этиши боюнча may бул деген may деген өзү мүмкүн дегенди билдирет, мүмкүн. May деген мүмкүн дегенди. Can деген мен кыла алам, бара алам дедикпи? Ал эми бул may'де болсо кыла алам эмес, мен кылсам болот, мүмкүн. Сизге могу толук кандуу ишенимдүү эмес, бирок ыктымалы бар. Мен кылсам болот, мен уктасам болот, мен сүйлөсөм болот. Сизгече чалсаңыз болот эле, сизгече келсеңиз болот эле сабакка, келсеңиз мүмкүн эле. Эртең сиз аэропортко барсаңыз болот, мүмкүн, билет бар. Ушул сыяктуу сизге моундай бүдөмүк, так эмес, кылышым керек эмес, кыла алам эмес, мында кылсам болот, уктасам болот, жатсам болот, турсам болот, ошол эле жатсаң болобу, жатсаң болбойт. Мүмкүн эмес, мүмкүн эмес. Болбойт деген, мүмкүн эмес деген тема бул ошо may модалдык этишинде. Ал эми ушул бул may модалдык этиши can, must сыяктуу эреже бардыгына окшош. Биз can'да кечеке өткөн темабыз I would he should can дедик го. Эми мында калабыз may дейсиз. Мен мисалы үчүн барсам болот, мүмкүн десеңиз I may go дейсиз. Ал эми суроо бере турган болсок ордун эле алмаштырып коебуз дагы may I go. Ай мен барсам болбойт, мүмкүн эмес дей турган болсок, анда I may not go. Жеп жөнөкөй. Ал эми may'дин өткөн чагы, can'дин өткөн чагы could болгондой, may'дин өткөн чагы might болот. I might go. Мен барсам болот эле кече. Концертке барсам болот эле, же тойго барсам болот эле, же жолугушууга барсам болот эле, мүмкүн эле. Ал суроо бере турган болсок, might'ты алдына чыгабыз. Might I go. Ал эми мен барсам болбойт эле дей турган болсоңуз, бүт баргына I might not go. Барсам болбойт эле, мүмкүн эмес эле. Көрдүңүзбү? May эмне болду? Кылсам болот, мүмкүн. Маселен, сен барсаң, сен иштесең болот. Сен уктасаң болот айталы. You may sleep. Сен уктасаң болобу? May you sleep. Сен уктасаң болбойт. You may not sleep. Сен кийин уктасаң болот. You will be. Бул келип токтолобуз. Өткөн чагы эмне болду? You might sleep. Сен мурда уктасаң болот эле. Might you sleep. Сен мурда уктасаң болот беле. You might not sleep. Сен мурда уктасаң болбойт эле, мүмкүн эмес эле. Эми караңыздар, келер чакты may'дин келер чагы кандай болушу мүмкүн? May'дин келер чагы сиз can'дики I will be can деген жокпуз го, туурабы? Ал эми буда can'да I will be able to дей турган болсок, ал эми may'дин синоними келер чакта бул allowed to'га барабар. Allow деген сүйлөм бул сөздүктөн карай турган болсоңуз уруксат деген сөз. Эмне болот? Демек сиз I will be деткенсиз дагы I will be allowed to деткенсиз. Мында айтканда мага кийин мүмкүн болот. Мага кийин болот. Мүмкүн
бир нерсе кылганга. Демек, мага кийин бир нерсе кылууга мүмкүн. Уруксат берилген. Жол берилген. Кылсам мүмкүн мага. Кыла алам эмес, бирок кылсам болот, мүмкүн. Можно. Демек, мен кийин барсам болот, мен кийин уктасам болот. Демек, I will be'ге, to be келе allowed to'nu айта турган болсоңуз, бул may'дин келер чагы болот. Ал эми суроо турган болсок, сизге түшүндүрөлөм. Will I be не болот? Allowed to. Will I be allowed to go? Ал эми мен кийин барсам болбойт. I won't be allowed to go. Жооп жөнөкөй жооп жеңил. Кийин барсам болобу? Кийин барсам болот. Кийин барсам болот. Кийин барсам болобу? Кийин барсам болбойт. Жооп жөнөкөй жооп жеңил. Көрүсүзбү? Бара-бара сиздерге тема бир кадар жеңил болуп, акы тема сиз үчүн оңой эле. Анткени сизде табиса бүт барыгын өзүңүз билип калдыңыз. Бул ошол каңга окшош модалдык этиш экен, бирок мүмкүн деген сөз билдирет экен. Таблица ушул. Ал эми жанагы эле эреже why, how, when, what тактоочу суроолор ушул эле суроонун алдына келет. Жооп жөнөкөй. Мисалы үчүн эмне үчүн мен барсам болот? Why may I go? Эмне үчүн мен кийин барсам болот? Why will I be allowed to go? Эмне үчүн мен мурда барсам болот эле? Why might I go? Жооп жөнөкөй жооп жеңил. Ал эми биз туура эместичтерди буга чейин кайталап өттүк. Мугалимиңиз сизде ар бирин ар жерден сурап турат. Ал эми ушу менен бүгүнкү сабагыбыз жыйынтылат. Ал эми тапшырмага эртеңки күнгө өтүлгөн грамматиканын бүт баардыгын кайталайсыз. Кайсынан кыйналсаң ошого көбүрөөк басым жасаңыз. Эми ушул тексттерди сиздерге сөздөрдү туура грамматиканын бүт баардыгын тексттер аркылуу көбүрөөк бышыктасаңыз жакшы. Текстти көбүрөөк окуй турган болсоңуз, китепти көбүрөөк окуй турган болсоңуз, жөнөкөйдөн баштап ал ошол сиз өткөн темалар келе турган болсо, аны жанакы экен, бул биз өткөн тема экен деп бышыктаңыз, бул сизге жакшыраак жардам берет. А бирок өзү кайталашыңыз дагы аябай маанилүү. Ташыма өткөн грамматиканын бүт баарын кайталайсыз. Ал эми бул жанагы эле to-do сыяктуу эле I may go, may I go, I may not go. Ушул эрежеге we, you, they, he, she, it ар бирин коюп дагы чактарга айлантып, табиса цифрасы боюнча кайталайсыз. Демек, өткөн грамматиканын бүт баарын автоматик жеткире эткенсиз биринчи. Андан кийинкиси сиз кыла турган нерсе ушул биз өткөн may модалдык этишинин may модалдык этиши бул 75-бетте боло турган болсо, ошо 76-бетте төмөнкү сүйлөмдөрдү чактар айлантуу менен жазыңыз деген бар. Ошондон 7 сүйлөмдөн 63 сүйлөм чыгарасыз. Экинчи тапшырма ошол болот. Анан үчүнчүсү аңгысыны которуңуз ошол 76-бетте аңгысыны которуңуз деген текст бар. Ошону сиздер аңгыс тилине которосуздар. Бул өзүңүз байкагандай сизге аябай чоң жардам берет. Өтүлгөн грамматиканын бүт баарын кайталайсыз. Жаңы сөздөр кошо үйрөнүп аласыз. Анан кайсы ситуацияда кандай колдоносуз, ошонун бүт баарын үйрөнүп аласыз. Бул албетте кылыңыз, зерикпей отуруп кылыңыз. Бул бекерден эмес, бул практикадан, бул аябай пайдалуу сизге. Өткөн грамматика өзү кайталабай туруп, 10 жыл кайталагандан караганда ушуну бир которуп кое турган болсоңуз, ал сиздин грамматикаңызды бир топ бышыктап аласыз. Демек, эмне кылат экенбиз? Туура ушул аңгысыны которуңуз деген текст аңгысына которот экенбиз. Анан туура эмес этиштерди жаттап бүтөрөк болгон болсоңуз, автоматик жеткире элекен болсоңуз, аны дагы экинчи, үчүнчү катарын кошо кез-кезде кайталап, аны автоматик жеткирип алыңыз дагы. Эртеңки күнгө тапшырма дагы кошумча ошол суперкомпьютер менен текстин окутканбыз. Ошол суперкомпьютердин кийинки биз токтогон жерден, которуп токтогон жериңизден 2 бетти дагы которосуз. Жаңы сөздөрдүн бүт баарын билиңиз. А бирок сиз аны күндөгү 2 беттен эле которуп токтолбоңуз. Сиз кете бериңиз, эч кимди карамаңыз. Биринчисин бүттүңүзбү? Кийинки текстке өтүп кетиңиз. Эгер китептеги тексттерди бүтүргөн болсоңуз, мугалимиңизден сурай турган болсоңуз, ал кийинки уровендеги тексттерди мугалим сизге берет. Аны сураңыз. Диалогтор ал элек болсоңуз, сөздөрдү алыңыз, аны үйрөнүңүз, кулакты көндүрүңүз. Диалогтор алыңыз сөздөрдү. Андан сырткары эртеңки күнгө дагы өзүңүз каалаган эркин топик сизге ошол эле кече айткан мугалимиңизден программасынын акырындагы топиктердин арасынан же китептеги топиктердин аласызбы, кызыктуу топиктерди же жаңылыктар аласызбы иши кылып, эмне жөнүндө сиз сүйлөгүңүз келет, эмнеге кызыгасыз, ошол нерсени бул жерде айтыңыз. Жок дегенде күнүгө 5 мүнөттөн сүйлөгөн адатка айландыңыз. Ким көп сүйлөгөн ошол жакшы эле. Сиз туура сүйлөшүңүз шарт эмес. Качан мен грамматиканы үйрөнөм, анан ошондон кийин сүйлөп баштайм деген нерсени сиз ал нерсеге барбаңыз. Сиз эмне кылыңыз?
катаабы туурабы сүйлөп баштай бериңиз. Эң негизи сизде ишеним пайда болуш керек. Мен сүйлөй алат экенмин, катаабы туурабы, мен сүйлөй алат экенмин деген ишеним кирип калса, андан кийин туура башталат. А бирок сиз качан мен өзүмдө туура сүйлөгөндө сүйлөйм дей турган болсоңуз, эч качан сүйлөй албайсыз. Москва бир күндө курулган эмес, сиз отурган офис бир күндө курулуп калган эмес. Керек болсо бул жер ааламында бир күндө жаралып калган эмес. Бул акырын бүт бар нерсе акырын болгон. Ал эми сиз дагы ошол нерсени акырын болот. Биринчи эң негизи башташ керек. Башынан деле сиз сыртта туруп муну түртө аламынбы, түртө албаймынбы деген менен сиз машинаны түртө албайсыз. Биринчи түртүп көрүш керек. Биринчи түртө албайсыз, экинчи аракет кылып көрүңүз, экинчи болбойбу, үчүнчү аракет кылып көрүңүз. Ошентип андан кийин болот. Эң негизи баштаңыз. Катаабы туура сүйлөй бериңиз. Аны эмесе бүгүнкү сабак сиздерге түшүнүктүү болду деп ишенемин. Кийинки сабакка ташымаларда сизге бүт баары түшүнүктүү. Аны эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө ийгилик, өзүңүздүн максатыңыздан жазбай, убактыңызды туура пайдаланып, берилген ташыманы өз убагында такчара туура аткарып бара турган болсоңуз, албетте максатка кошо жетебиз. Ал эми биз сиздин максатка жетишиңизге тилектешпиз. Ийгилик.